Ана, азыр жаштарыбыз тамеки чегип атат. Балдарыбыз тамеки чегип атат. Кыздарыбыз тамеки чегип атат. Кыздардын тамеки чеккени бизге өң көрүнбөй калды. Көчөлөрдө жаш кыздар, мектеп жашындагы кыздар тамеки чегип турат, эчтеке дей албайбыз. Десең балекетке калдык. Ушундай заман болуп калды. Ошондуктан ар кимибиз өзүбүздү балдарыбызга туура таалим тарбия берүүгө аракет кылайлы. Бала үчүн эң негизги нерсе дуа. Чын жүрөктөн дуа кылайлы. Дуа кабыл болсун үчүн намаз окушуң керек, орозоң болушу керек. Гусулуң жок жүрсөң, кече эле 100 грамм согуп келгенсиң, анан каяктан дуаң кабыл болот? Өзүң күнөө кылып жүрсөң, анан кантип дуа кыласың? Кайсы бетиң менен дуа кыласың? Ошон үчүн тазаланайлы туугандар. Жума намазга келгениңиздерге рахмат. Алла разы болсун. 5 убак намазыңызга келиңиздер. 5 убак намазды үчүнтү окуйлу. Жума намазды жөн эле келип кетип эле, анан бул жерде да билесиздерби? Шариатта, бизде шариаттачы даараты жок, илтейген чоң киши, даараты жок, жөн эле намазды үйрөнүп турайын деп оң коюп, тоң коюп турса, шариатта биздин мазхабта капыр болот дейт. Башка 3 мазхабта чоң күнөөкөр болот дейт. Неге дегенде, намаз деген бул чоң улуу ибадат дейт да. Намазды бул сен үйрөнө тургандай, сен 5 жашар бала эмессиң, 8 жашар, 9 жашар бала эмессиң, сен деген таятасың. Сен деген чоң ата, сен деген кудасың. Бир жакка барсаң элдин баары калат, сага уча тартат сени главный куда деп. Сен болсо келип алып, мешитке барып, жаш балача тиги 8 жашар, 7 жашар балача оң коюп, тоң коюп намаз үйрөнүп жүрөсүң. Уят туугандар. Намаз жаттайлы туугандар. Жума намазга келгенде